көргенде эне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнү коргоган чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз кыргыз тарыхы боюнча сүйлөшөлү дедик. Андыктан студиябызга ошо алгачкы кыргыз тарыхчыларынын бири болгон Осмоналы Сыдык аксакалдын кызы келип отурат, Бүбүш эжеке. Ошондой эле кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон коомдук ишмер, жазуучу Бактыбек Максутов агай келип турат. Куш келипсиздер. Деги эле алгач кыргыз тарыхы жөнүндө сөз болорду, ошол тарыхты жазып элге мындай таратууга аракет жасаган адамдар жөнүндө сөз болуш керек деп ойлойм. Алгачында ушул Осмоналы Сыдык уулу ким болгон, кайсыл мезгилде жашаган, анын эмгегинде эмне мындай орунттуу жери болгон, ушул тууралуу айтып берсеңиз, жазуучу катары, изилдеген адам катары. Жогоруда айтпадыкпы, ошо алгачкы белгилүү тарыхчылардан экөөлө болгон да. Белек Солтоноева анан Осмоналы Сыдык уулу. Осмоналы Сыдык уулу 1879-жылы азыркы Нарын облустунун Кочкор районундагы азыркы Дөң Алыш деген айылда туулганда. Негизи Манаттын тукуму, Манаттан таралган. Анан бул кишинин атасы жаш кезинде эле каза болуп калган экен. Анан өзүнүн аталаш агасы Ыбыке уулу Канаттын кол алдында тарбияланган да. Ошо киши окутуп чокуткан экен, медреселерден окуткан экен. Кийин бу Токмокто Шакир Калпа дегенден билим алган экен. Андан кийин өзү дагы бала окуткан экен 3 жыл. Анан бул киши ошо бала кезинен, жаш кезинен ошо тарыхка көп кызыгып, анан 1913-жылы Уфа шаарынан Муктасар тарыхия Кыргызия деген. Бул Уфадан 13-жылы чыккан. 1913-жылы чыккан да. Бул убакта Кыргызда китеп чыккан эмес болуш керек менимче. Өзү негизи баягы маалымат катары айта кетсек болот. 1911-жылы Казан шаарынан Молдо Кылычтын кыссасы Зилзала деген китеби чыккан да. Эң алгачкы китеп катары баягы ушул китепти айтып жүрөбүз. Бирок ага чейин эле 1865-жылдары Санкт-Петербургда, Казанда чыккан китептер тууралуу кыргыз тилиндеги маалыматтар айтылып жүрөт. Бирок тилекке каршы ал китептер биздин колубузга жеткен жок. Бирок 11-жылы чыккан Молдо Кылычтын кыссасы Зилзаласы биздин колубузда бар. Ал эми 13-жылы Уфадан Муктасар тарых Кыргызиясы, 14-жылы Муктасар тарых Шадмания деген эки китеби Уфадагы басмадан чыккандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып жүрөт да. Эми айта бериңиз. Эми Молдо Кылыч жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан Молдо Кылыч экөө аталаш эле тууган болот. Бул жөнүндө кийинчерээк айтарбыз, Анан эми бул кишинин өзүнүн жазгандарында айтат, ошо ысыкка да какталдык, суукка да тоңдук, жаанга калдык, жер суунун баарын кыдырдык, көп жерлерди кыдырдык. Кыдырганда дагы 10-15 жылда ошо Кыргызстанды, андан кийин Кытайга чейин барып, көп жерди кыдырып, анан ошо маалыматтарды жыйып, анан алып келген экен да. Алып келип, анан ошону жана жарыкка чыгарганда, анан көп азап тартып, көп эмгек кылып, анан кийин жана китептердин баары ошо жарык көргөн да. Анан кийинчерээк байгыреки кичине жаман ишке кириптер болуп калып, анан ошо ойдон анан кийин Кытайга качууга туура келип калат да. Анан кийинки өмүрүнүн акыркы жылдарында ошо Кытайда өткөрөт да. Өзү негизи бул киши баягы НКВД тарабынан камалып, анан түрмөдөн качкандыгы жөнүндө айтылып жүрөт да. Ошондойбу же чыккандан кийин качканбы? Жок, качып чыкканда. Түрмөдөн качып чыккан. Түрмөдөн качып чыкканда, эми ачыгын айтсак, ошо түрмөдөн чыкканда ошо баягыреки милиция кармап алып, анан кийин жетелеп бараткан го, сыягымында алып баратканда кичине бала тиги аксакал кишиге бир катып айтып дегентип шагын сындырып, анан кичине мында ыза кылып койсо керек, ошого көтөрө албай анан кийин баланы милицияны өлтүрүп койгон эмиш да, биздин укканыбызга караганда. Анан ошондон кийин аргасынан анан кийин
Кытай Качып кетүүгө мамлекетине качып кетүүгө аргаш болгон экен да. Анан эми Кытайдан болсо бу эжем турат, эжем өзү айтып берсин Кытайга баргандан кийин окуясын. Өзү негизи Осмоналы Сыдык уулу жөнүндө айтылганда бул өзү качып кетип, биякта үй бүлөсү, ошол 4 кызы калган деп айтылып жүрөт да. Анан ошо Кытай жергесине барып, ошол жактан дагы кайра үй бүлө күтүп, анан кийин ал жактан дагы балалуу болгон деген маалыматтар жазылып жүрөт. Эже айтсаңыз, ошондо сиз кайсыл ошо Кытайда төрөлгөн Кытайдагы үй бүлөсүнөнсүзбү же бул жактагыдан ошого токтоло кетсеңиз? Кытайдагы үй бүлөсүнөнмүн. Кытайдагы үй бүлөсүнөн, Бүгүнкү күндө жашыңыз канчага келди жеке? Мына буюрса ошонун 6-сында, 26-сында 80-ге барам. 80-ин чайын ичем. Атам 42-жылы 67 жашында каза болуп, мен ошондо 3 жаштамын. 39 жашта. Сиз 39-жылкы турбайсызбы? Эми силерге атам жөнүндө таза жана чындыктуу немелерин айтып берейин. Атам 1875-жылы төрөлгөн экен. Ошол 42-жылы каза болорунда айткан экен. Менин жашым 67-ге келди. Арманым ушул чоочун эл, чоочун жерге кетип баратам. Өз ата журтумда болсун гана деп ошондо арман кылган экен да. Анткени жаназа окуганда жаштын тууралыгы керек да. Мына ошондон апам анан атамдын туулган жылын бизге эскертип айтып берген болчу. Анан кийин атамдын эмеси да тарых жазуусунун тарыхчы болуп калуусунун бир себеби мындай экен. Бул китепке жазат да мындай деп. Бул китепти биз жаздык кыргыз туугандарга кызмат үчүн жана кийинкиге эстелик болуп калсын үчүн. Аркалыкка бир тарых бар го. Биздин кыргызга тарых жазуучу адамы жок болгон үчүн кыргыз кыздан деп Шайхы Мансурдун бир нече акылга макул болбогон жомоктору келтирилген. Көрпө тери алдап алуучулардын сөздөрү жаныма өтүп, 15 жылдан бери аңтарып теңшерип, 200 миң кыргыздын ата бабаларын таратып, адам алейхисаламга жеткиздим дейт. Эже ушул жерде дагы айта кетишибиз керек. Бизден тилекке каршы бүгүнкү күндө деле ошол кыргыз Шайх Мансурдун жана көбүктөн тараган деген замандаштарыбыз бар да. Бул чынында баягы ошол мындан 100 жыл мурда эле ошол Осмоналы атабыздын дагы намысына тийип, анан тарых жазууга түрткү болгон экен. Тилекке каршы бүгүнкү күндө тарыхый илимий китептерге дагы жана Шайх Мансурдун окуялары кирип кеткен учурлар бар. Ал гана тургай бул кыргызды Кытайлар баягы баарын кырып, анан бир жалгыз баланы 10 жашар баланы колу бутун чаап, мунжу кылып таштап койгондо Канчкырдын канчыгы бөлтүрүктөр өлүп калган экен. Ошол эмисип эресеге жеткизип, анан кайра ошол канчык менен кошулуп, анан кийин 9 бөлтүрүктөр, анан ошондон түрк уруулары тараган деген сыяктуу бир жомоктор акылга сыйбаган, ичине каргыш толтура коюлган окуяларды баягы тотем деген нерсе менен тарых китептерге киргизип койгонун биз жолуктуруп келебиз. Бул чынында 100 жыл мурда Осмоналы атабызды кандай намыска келтирсе, бүгүнкү күндө мынакей бизди деле намыска келтирип коюп тарыхтын актактарын тактайлы деп жүрөбүз да, туурабы? Туура. Анан ошо таратып адам алейхисалам жеткизди дейт. Биз дагы асылзаттан экенибизди билсин үчүн 15 жылдык эмгектеримди бир саатча көрбөй калем тыбырата баштадым. Төмөндө сары баш, солту, бугу, саяк, азык, жерик урууларын бир-бирден баян этип, кыскалык жана өз ара билген сыяктуу азыркы журт башчыларына жеткирди деп айтылат да. Анан атамдын тарыхчы болуп калуу себеби жанагы ошо 40 кыздан таралган деп Шайхы Мансурдун айтуусу. Шайхы Мансур негизи 8-кылымда болгон экен. Анан аны кийин Кудай деген мен болом, мен деген Кудаймын деп ошентип бир олуя болгон экен. Анан араб халифасы жагынан кескиленип өлтүрүлгөн деп могу ким жазат? Анвар Байтур берет да түшүнүгү. Ошондо анан кийин жазып алып, элден жыйнап алып, атам биринчи китебин 1905-жылы чыгарган экен.
1905-жылы 5-жылы ошондо айткан 30 жашымда 600 китеп чыгардым деп. 30 жашымда 600 китеп чыгардым дейт. 30 жашын эсептесем ошондо 1905-жыл экен. Анан экинчи китепти 40 жашымда 700 китеп чыгардым дейт. 700 нуска, 600 нуска да чыгарган экен. 700 40 жашы ошондо 14-жыл, 15-жыл болуп калат экен да. Анан сурооңор болсо бере бергиле. Анан ошентип тарых жазып тияктан барып чыгартып келип жүрөт да. Анан өзүңөр билесиңер, анан 30-жылы түрмөгө алат, Байманап эл душманы деп. Анан Ташкент түрмөсүнө камайт. Мен бул биякта болгон окуясын ошо биз келгенде Алтынай апам бар эле. Ошондо бир 60-тарга барып калган киши эле. Ошо кишинин жанында туруп угар элем атамдан. Ташкент түрмө бул Бишкекке камап, Бишкектен анан кийин өлүм жазасын берип, өлүмгө берип, андан Ташкентке алып кетет экен. Анан Ташкенттин түрмөсүнөн бул чоң апам барат экен. Чоң апам барып анан аяк менен сүйлөшкөн го сыягы. Анан кайра үйгө келип, эми кайра үйгө келгенде эмнеге келди? Акчага келсе керек. Тиги эме менен түрмө кайтарган менен сүйлөшүптүр дагы, анан кийин акча сураган, анан акчага келип кайралып барып акча берип анан атамды куткарып чыгат. Атам келет эмеге. Аяктан чыгып анан кийин Кошкорго келет. Кошкорго келип турганда, а жерден анан кийин дагы баягы Осмонали түрмөдөн качып келиптир деген сөз дагы тарайт. Анан ошондон атамды кармашат. Анан бир милиция жанында айыл активи бир бала бар экен. Кетип баратып, анан кийин зара кылгысы келет. Зара кылайын десе такыр жибербейт, уруксат бербейт. Анан ошону келатып кандайдыр бир жанына жакындап калган, ушундай кыйналган экен. Жакындап калганда атам колунда мылтыгын тартып алып туруп анан кара кушка бир чапкан милицияны. Милиция жыгылып калат, айыл активи качып кетет. Ошону менен Кочкордун больницасына жатат. Ошону татар экен дейт. Татары оруспу, врач ошондой экен. Ошол киши жашырган экен. Анан ал жерден дарыланып чыгып алып, анан Шамшынын белинде ошонун Бишкекке келет. Бишкекке келип анан апамды 3 кызын алып алып Тажикстанга кетет. Тажикстанга барса, эмне үйдөн чыкпайт, кагаз жазат, окуйт, бир неме чиет, андеп минтет. Анан теги элдер шекшийт да. Бул адам суу адам эмес. Бул качып келген. Могу кызын сурайлы, эгерде бербей турган болсо кармайбыз деп. Анан ал кызы жанкы Гүлбара деген эже. Өмүркул Жакушевдун аялы. Анан ошо кызыңды бересиң, бербесең биз кармап беребиз дейт. Эң кичүү кызы да бул, Эң кичүү кызы. Анан ошондо чоң апам келип айтар эле. Анан келиптир дейт. Молду дечи, атынан айтчу эмес. Молду үйгө келиптир, жаман капаланып, Алтыке. Силерди бүгүн мен аткарайын Бишкекке. Силер Бишкекке кеткиле, мен оюмдагыдай болбой калды. Сартка кызымды берип коюп, мен өз жанымды кантип алакчылап калам. Деп ошол түнү араба кире деп коет ал кезде ат араба. Ат араба таап келип бизди жүктөдү дагы, өзү биз менен көп жерге чейин ат менен бастырып келди дейт. Ошентип анан кийин Кошкула деп кыздардын бетинен өбүп алып анан мени кучактап ошо бойдон аттын башын шак эле урду дейт артка. Биз бияка кеттик дейт, ыйлаган бойдон. Молду тиякта калды дейт. Деп ошол апам көп нерселерин айтып берер эле. Кетип баратып Казакстанда тиги адашып кетип, Казакстандын чөлүнө жатып калып, анан ал жерден суу саганда Казакстан сазда. Ошо же саздын суусунан ичип, ошолдо оорулуу болуп калган экен, сүйлөп атып ыкшып жөтөлөр эле. Ох, болду, айтпайм эми деп. Мен ошол Казакстанда саздын суусунан ичип, ошо саздагы майда курттар менин тамагыма жабышып калган. Ушинтип сүйлөшүп эле кычышып деп ошентип калар эле. Анан ошону апамдан көп нерсени уктум. Андан кийин Кытайга кеткенин айтып берейин эми. Анан ошентип Кытайда көздөй кетет. Анда дагы эмеде жүрөт экен. Оштун көп жеринде жүрөт экен. Аны мен укканым ошол
Шалба Токсон санжырачылардын конкурсу деген неме ачылган болду. Ошондо Ысык көлдүн Шалба айылында Шалба өткөн санжырачылардын 90-чы конкурсун айтып атасыздар. ошондо базар короонун келгендери бар экен, бир эки үчөө бар экен. Ошолор айтып берди. Мен сахнага чыгып атам жөнүндө айтып бердим, бул тарых жөнүндө. Анан сиздин атаңызды деген ушу берки китепте бар. Кайсы айылдан кайсы айылга чейин менин атам ат менен жеткирип келген экен дейт. Куундук келип, тиги Осмоналы деген түрмөдөн качты. Осмоналы милицияны өлтүрдү, кармагыла деп. Анан ошондо атам эмне деген жерден дагы бир жерге алып барып, жан китепте жазылуу эми, азыр мен аны унутуп калыптырмын. Ошо жерге чейин жеткирип качырган экен. Сиздин атаңызды менин атам билет. Эми ошондо мага айткан киши менин жашымда болуш керек, азыр деле ада эле 80ге барып калды. Анан ошондо атам Кытайды көздөй жөнөйдү. Кытайга кетип баратып, эми көргөн азабы көп да. Кетип баратып, анан кийин бир күнү намаз окуйм деп жерге түшүп, дарата алып анан намаз окуп атса, атын кашкыр жеп кетет. Кашкыр улуйт, келет, тияктан бияктан чогулуп, жабылып анан кийин атты жейт. Ошондо эр токмун алып анан куржунун алып койгон экен. Куржунда эмне бар? Куржунда китеп менен калам, карындаш, кагаздар бар. Аны алып коюп, намаз окуп атса келет, анан кийин турган менен пайда жок дейт. Эмне кылам? Намазды бузбайын деп окуй бериптир. Анан кийин турса атын эч жеп кеткен, куржунун ийине салат. Ошондо менен камчыны колго алат, анан жүрүп отурат. Бир жерге барса күн кечтеп калган, караң түшүп. Анан бир жерден жарык көрүнөт. Багы жарыкты кууп отуруп анан барса бир кичинекей айыл экен дейт. Ошол жерге конот. Анан ал жердегилер менен сүйлөшүп, анан эртең менен бир топ сакалдуулар келет, эми укту да кабарын. Анан сакалдуулар келет да айтат экен: "Эми сиз бизге деген элчи болуп бериңиз. Жаныбек деген биздин баш көтөргөн балдарыбызды эле алып кетет, жигиттерибизди. Ошогон элчи болуп барып бер" дейт. Жаныбек Казыга. Жаныбек Казыбы, басмачыбы? Жаныбек Казы. Биз жаңыдан келгенде окугам мен, эме балдардын окуу китебинен. Жаныбек басмачы деп. Биякты совет немеси менен айтышкан да. Ошондо эл коргогон адамдар да. Ал көрсө, ал адам дин талашкан адам экен го. Азыр мен ойлойм. Анан ошо элчиликке барып бер дейт. Анан макул дейт, жана 8 киши кошуп берет. Ата менен 9 болот. Анан барып, анан айтат экен, ушундай биз элчиликке келдик, бизди киргизгин деп. Анан киргенде уруксат берет экен Жаныбек. Атам эчтен киргенде 8 артында дегенде атам кирет да туруп калат экен митип. Бул эшиктен салам айтпай кирген кайда айбан дейт экен Жаныбек. Үңкүрдө жаткан карышкырга адам салам бербейт дейт атам. Ошондо алып барып туруп башын алды. Деп анан буйрук берет, башын алды. Анткени баягы эми Жаныбек дейсе ушундай бир зор киши деп ойлосо керек. Аябай чоң батыр же ушундай. Кичинекей арык киши экен дейт. Кичинекей арык, караган киши экен дейт. Малдашты окунуп отурса, ээги тизесине тийген дейт. Жаныбек кантип ушундай деп таң калып калган окшойт. Саламды унутуп. Анан барып 8-ин тиги отургузат, байлайт, колдорун байлап чөк түшүрүп отургузат. Атама кезек келет, кезек келгенде айтат: "Кийимиңди чеч" дейт. Атам айтат экен: "Жо, мен тири туруп кийим чечип бербейм. Мени өлтүрүп туруп алгын" дейт. "Жо, биз булгабай туруп тазалабыз" дейт. "Жо, мен тири туруп бербейм силерге" деп ошо талашып аткан кезде анан кийин Жаныбек жактан ат чаап келет, кыйкырып: "Токтот, өкүм токтосун" деп. Анан ошентип кайра 8-ин колу бутун чечип анан алып барат. Алып барганда анан ошондо Каныбек анан салам берип экөө учурашкан экен. Ошондо тиги Жаныбек менен базар короондон келген жигит ошондо айтып берген, ошол Жаныбектин жанында менин атам чогуу болгон экен дейт. Анан буну сиздин атаңызды тааныбайт экен, билбейт экен тиги Жаныбек. Анан бул деген Осмоналы деген кыргыздын атасын издеп жер кезип жүргөн ушул адам. Кыргыздын атасын таап берген ушул адам эмеспи? Сиз муну өлтүрсөңүз кыргыздын каргышына калып калбайсызбы деп ошондо отура калып суранган экен.
Ошо кишинин атасы ушул эмеде ошо китепти ала келбептирмин да. Анан ошондо окуян эмесе деп чаптырган экен. Мен Жаныбек атаны билимди сүйгөн адам деп баа берем да, билимди сүйгөн. Билимсиз адам болсо тарых баргын эмне кереги бар? Ал башын деп салат болчу да. Азыр ошо Жаныбектин үңкүрү деген бар дейт го. Эмеде. Жерге талбы кайсы бир эмеде. Ошо Ошто. Жаныбектин үңкүрү азырга чейин бар дейт. Анан ошентип колуна алтын таяк берет, астына ат мингизет. Анан биз менен Пакистанга жүр дейт. Анда атам барбайт, жок мен Кытайда чоң багыш деген уру бар, ошону таратышым керек деп болбой кетип калат. Анан Кытайга баргандан кийин 2 жыл Кашкар шаарында турат. 2 жылда тең артынан куугун барат. Түрмөдөн качты, милицияны өлтүрдү, Жаныбектен алтын таяк алды. Деп биринде ошол Жакшып Эмиркул барат экен, ал качып кетет экен, эчтен кирип эле кайра качып кетиптир. Экинчи киши менен отуруп сүйлөшөт мечитте. Анан кой буяктан да болбойт экен. Андан көрө мен Текести көздөй жөнөйүн деп анан Текеске кетет. Текес менен деге Кашкардын ортосу 1 айлык жол. Муздабан деген ашуу бар. Ошол Муздабанды ашып туруп өтүшөт да. Анан ошентип аяка барат, аякта кыргыздар көп. Көбүнчө көлдү кыргыздар болот аякта, сарбагыштар аз. Ошондо ал жерде мугалим болуп иштеп турат 1-2 жыл. Андан кийин тиги эмеде Кулжада ушундай чоң мектептер бар экен, анан сарбагыштын молдолору бар экен деген сөздү одан эмеге кетет, Кулжага кетет. Кулжага барып ал жерде дагы ал кезде Сталин менен ким Мавзудун өңү аябай жакшы болчу да. Анан Сталин атында гимназия бар экен. Атам ошол жерден сабак берет, мугалим болуп калат. Анан ал жерге да барат артынан куугун. Анан барганда эмне чакырат, анан барса баягы келиптир да. Анан сүйлөшүп отурушуп, ошол Жаныбектен алган алтын таякты ошо кийинки барган кишиге бериптир. Анан үйгө келген апам айткан экен. Аттыңай жакшы кишиден алган жакшы буюм эле. Өзүбүздүн азык экен бердим дептир. Ошо азыктан барыптыр эми ошол кезде шпион деп коебу, Анан байбичесинен кат алып барып бериптир. Анан атамдан кат жазат. Ушундай уулду болдум деп, менен уулу болчу байке. Анан кийин айткан экен, ошо мен уулду болдум десем Алтыкеден кат келбей калды деп. Анан ошентип жүрүп, анан адам кыштын күнү ошол мектепке сабак берет, жайдын күнү ар бир болуштар чакырып кетет экен. Эми ал кезде бизде мындай болчу. 7-класс, 6-класс окугандан кийин эле кайра мугалим боло турат эле. Мына мен орто мектепти бүттүм ошол кезде. Бизден мурун 1-2 жыл мурун бүткөндөрү кайра бизге сабак берчү. Мугалимдер жок да, илимдүүлөр жок. Анан ар бир болуштар чакырып кетет. Барат, анан ошо мугалимдерди жыйнап алып ата-анан кайра сабак берет. Эмеге чейин, күзгө чейин. Анан күз болгондо анан баягы заңгилер деп коет. Эл башкаруучулар мал алып келип жыйып берет. Анан эртең кетебиз деген күнү анан кийин жыйылган малдын баарын баягы кедейген багалдарга бөлүп берип, апам мени өңөрүп, атам тиги байкемди өңөрүп, анан Кулжаганан жол жүрчү экен. Ошону мен кетип калышчу экен. Өзү негизи бул Осмоналы Сыдык уулунун Моуреки аты аталган Муктасар тарыхы Кыргызия, анан Муктасар тарыхы Шадмания деген китептери бул негизинен ушул Кызыл Суу жергесинде басылды да кийинки мезгилде. Ошо Кашкарга барганда басылды да. Жусуп Мамай ата да калган экен ушул. Жусуп Мамай ата бериптир могу китепти. Эме ошону берген экен, андан кийин басылып чыккан. Ошо кезде Кашкарда калган экен китептеринен. Баягы Куржунда көтөрүп атын бөрү жегенден кийин Куржунда китептерин көтөрүп барганда, анан ошол китептерин анан ал Текеске да барган экен ошол китептер. Анан Муктасар деген сөз. Муктасар деген кыскача, кыргыздын кыскача тарыхы. Мисалы үчүн биздин түпкү аталарыбыздан тете пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам Нух пайгамбардан бери карай таратып келбедиби? Түпкү атабыз түрктөн бери карай.
Анан ошондон келатып андан кийин кыргыздыкы Думбулбей, анан Долонбейден Агулдан адигене Тагай. Ушундай аталарды таратып келген. Анан мындай майда уруулардын гана атын, мисалы үчүн Саяк эмне үчүн Саяк болуп калды? Саяк мындай болгондон Саяк болуп калды. Элин жөө чаап кетип, журтта жалгыз калып, ошондон бери сел Саяк болуп жүрөм деген үчүн Саяк болуп калды. Аны деп ошондой эле кыскартып эле жазган. Ал эми экинчи китебинде болсо Саяктан бул, андан бул деп бүт Саяктын урууларын тараткан. Өзү эже мына Бактыбек агай, бул Осмоналы Сыдык уулунун Муктасар китебин алгачкылардан болуп Хусейин Карасаев агай баягы изилдеп, анан кийин Кирилл тамгасына которуп аракет кылган экен да. Анан бирок бул киши жазып атпайбы эме деп. Бул китеп тарых эмес, Санжыра деп. Ошол Совет доорунда Санжыра, бул эми Санжыра тарых экенин элдин баары эле билет да. Орустун улуу тарыхчысы Карамзиндин 9 томдук эмгегинде деле бир жерде 12 том кылып чыгарып жүрөт. Негизи Санжырага таянган да. Анан Хусейин агай эмнегедир жазган, бул тарых эмес, бул Санжыра депчи. Анан ушул жагынан алганда дагы бул жөн эле идеологиялык ошол кездеги баягы талаптан улам жазылганбы же кандай деп ойлойсуз ушу боюнча? Эми бул жанада сөздөр болбодубу, кыргыз элинин чыгышы, анан ошолордун тарыхы жөнүндө сөз болуп, анан ошондон намыстанып, анан жанагындай көп кыйынчылыктарды көрүп, анан кийин жазган деп жүрбөйбүзбү? Бул эми ал мурда ошо Санжыранын негизинде жасылды да эми. Кыргыздын салт боюнча өзү ар бир кыргыз жет атасына чейин билүүгө тийиш болчу да. Ошо жет атасын билип калсын, түпкү атасын билип калсын, кыргыз кайдан чыкканын билип калсын. Керек болсо азыркы тил, азыркы саясат менен айтканда, ошо кыргыздын ар бири эмес акыбы, келечекте кыргыз үчүн күйүп калсын. Кыргыз мына азыр биз 2200 жыл тарых бар деп айтып жүрөбүз. Айрым окумуштуулар 5-6-7-8 кылымга чейин жеткирип жүрбөйбү? Дагы ылайым ушу дагы нечен кылымдар ушу кыргыз жашап калсын. Ошон үчүн ар бир кыргыз аракет кылып калсын деген ниетте болсо керек го ушу. Могу анара бул киши анда айта бериңиз, айта бериңиз. Могу Анвар Байтур ошол эмеден бери карай келет экен да, 1200-чы Чыңгыз хандын тушунан бери карай келет экен да. Анан эме Кытайдын улуу тарыхчысы Анвар Байтурдун берген эмесин окуп берейин силерге, айтып берейин. Бул Иле кыргыздар деген китеп, бул китепте бүт Иле деп коет, мына Үрүмчү, Кулжа, Текес, ошоларды Иле деп коет. Ал биякта болсо Кашкар, Турпан деп коебуз. Анан ошо Иле кыргыздарынын эмесин бүт чыгарышкан экен. Булар ошонун арасына атамды унутпай кошуп коюшуптур. Кытай кыргыздары айтат экен, Осмоналы жалгыз эле Сарыбашкын атасы бекен, бүт кыргыздын атасы деп. Анан эми тарыхчы Анвар Байтур мындай дейт. 19-кылымдын акыры жана 20-кылымдын баштарында Европа жана башка элдер үчүн узак замандан бери сыр болуп келген кыргыз элинин тарыхы, этнографиясы, тил жазуусу, дини жана салт санасы, жаграфиялык орду, география да, катарлуу маселелер чет эл илимпоздорунун көңүлүн бура баштады. Алар жогорку абалдар жөнүндө бир кыйла кымбаттуу фактыларды жарыялашкан болсо да, кыргыз элинин сырын, айрыкча алардын бир канча миң жылдардан бери уланып келаткан коомдук урууларынын, кыргыз урууларынын келип чыгышы менен алардын сөөк муундаштык байланыштарын чечип бере албады. Мына мындай сырды туңгуш ирет чечүүгө кадам таштап, кымбаттуу материалдарды ортого койгон киши Санжырачы Осмоналы Сыдык уулу деп. Анан эми деп ошондойт. Анан кийин атамдын өзүнүн айтуусунда биздин Кыргызда тарых жазуучу адам жок болгондугунан кыргыздан тараган деп Шайх Мансурдун бир нече акылга туура келбеген сөздөрү менен көрпө тери алдап алуучулардын ушул шылдыңы жанга батып 15 жыл текшерүү жүргүзүп 200 000 кыргыздын ата бабаларына таратып Адам алейхисаламга жеткирди эмдегени.
Эже ушул жерде дагы бир мындай бир суроо туулат да. Бул Осмоналы Сыдык уулунун экинчи китеби жөнүндө Хусейин агай ошол китепти мен таба албадым деп жазган да эмгектеринде Хусейин Карасаев. Анан экинчи китеби бул ошол 14-жылы Уфадан чыккан экен. Тиги тарых Шадмания деп. Анан муну бизде Шабдандын тарыхы деп да жүрөт да. Ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз. Шадмания деген бул араб сөзүнөн алынган. Могу мухтасар кыскача кыргыздын тарыхы. Шадмания кыргыздын кубанычтуу, сүйүнүчтүү тарыхы. Шадмания деген Шаттуу тарыхы турбайбы? Көрсө бизде эле бар эмес беле? Шатыра шатман болуп, ойноп күлүп деп илгеркилер айтып атат. Шатыра шатман немеле деп. Ошол Шадмания деген кыргыздын сүйүн. Демек бизде жанагы Шабдан тарыхы деген бул жерде Шабдан баатырдын дагы тарыхы бар. Бар. Анан ошондон улам эле бул Шадмания деген сөздүн маңызын түшүнбөгөндүктөн бул Шабдандын тарыхы деп калсак керек, Окуган эмес да, окугандыктан чыккан сөз да. Анан атам мен ойлойм, эч ким бир жерге бир кенедей бир нерсе жазып койбойт атам. Мында кыйналдым, тигинтим, минттим, мындай болдум, анан таптакыр эчтеке жок. Бир гана эки жерде эле сөзү бар. Кызылчок деп Пыржыбалдын тайганы бар, ал тайганга жолуксаң заманаң тар деп. Анткени ошо жол жүрүп жүргөндө жанагы акчасын тартып алган, атын чыгып алгандар. Анан экинчиси Осмоналы мен өзүм дагы калды көп сөзүм. Жатып Шарыфада мусапырлык бул кезим дейт. Китеп бастырганда 2 жыл, 3 жыл жатып калчу экен. Уфа шаарында. Анан кийин мен ойлойм ушу атам эме болгонго фарс тилдерин, араб тилдерин, китептерди бүт окуса керек. Анан айтылат, аңтардым алдыганча тарыхтардан, кысасы нечин өткөн жанданып. Анткени тарых изилдеп, тарых китепти окуп, ар бир улут ал кезде арабча эле болчу да. Ошо араб менен фарстын китептерин, тарыхтарын окуп жүрүп, анан кыргызды жанагы Огуз хандын немесинен тапса керек. Анан кийин ошондой бир кыйынчылык көргөн го, жанагындай Кызылчокту атын тартып алып, акчасын тартып алган кезде жөө калган дагы. Ушундайдар такыр айтпайт да, мен жөө калдым эле, минттим, анттим, кыйналдым. Такыр айтпайт. Ошол кезде тиги эмеде көлдө моң немеден Меңмират урусунан бир киши бар экен. Бир өлкөнү ким эле? Бир өлкөнү каздыбай Хатемтайга окшойду деген бир сөзү бар. Анткени ошол жөө кетип баратканда, же курсак ачып, же аттан ажырап жөө кетип баратканда Байгазы деген киши. Ошол киши тозуп алып, коноктоп астында ат берген болуш керек. Ошол үчүн айттыга Калпа деп коет экен, Калпа деген элдин аптан эмеси да, улуу адамы. Мына ошондой эле жерлерден эле адамдарга Хатемтай деген Арабиянын беришендүүлүгү менен аты чыккан эл шайыр экен. Анан Байгазынын ошого тең экен. Мына ушундай эле бир 2-3 жерде бир аз мисал келтирип койгон көргөн күндөрүн. Анан мындай мен кыйналдым, анттим, минттим, жок, такыр жок. Эже айтсаңыз, мынакей бул жакта Осмоналы атанын 4 кызы калган экен. Ал эми Кытай жергесинде канча бир туугансыздар, бүгүнкү күндө ошол жакта жашап аткандар барбы, же баарыңыздар Кыргызстанга келдиңиздер беле, качан келдиңиздер? Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз биздин. Кытайдан биз ошо атам 42-жылы каза болот. Андан кийин 6 жылдан кийин менин апам башка бирөөгө башкашат. Себеби тумшуктуга чоктурбайм, канаттыга кактырбайм, жакшыдан калган тукум. Бул тукумду эч коргулдурбайм, эч кимге деп апам ушундай сактаган экен. Кудай жалгап биздин багыбызга ушундай бир жакшы адам туш келген. Ошол адам бизди багып чоңойтуп бир деген, бир Сенай деген сөзүн уккан жокпуз. Ошол кишиден бир балалуу болду, энелүү болдум. Анан Кытайдан ошол үчөөбүз, апам, тиги баккан атам 5-өөбүз келгенбиз. Анан биз тиги бугудун арасында туруп калган себебибиз ошол атабызга карап сарбакчты издеген да эмеспиз, билбейбиз ал кезде. Мында китептер колубузда жок.
Анан ошо бойдон көлдө туруп калдык. Кийинки атаңыз ошо бугу турбай өзү Бугу. бугурусун Ооба. Анан ошо атамдын айылына туруп калдык. Ошо бойдон анан 80-жылы агам каза болуп калды авариядан. Агам дагы. Ошо жакта кыргыздар айтар эле, 3 кишинин бири Анвар деп. Отурган жерде тарых айтып, ушундай чечен сөзгө адабиятчыл болчу. Ошондо авариядан каза болуп калды. Андан кийин иним каза болуп калды. Эми азыр менден башка эч ким жок. Кытайда да жок, биякта да жок. Өзүмдүн бир уул эки кызым бар. Алардын агаңыздын балдары, бала бакырасы бар беле? Агамдын балдары бар, инимдин балдары бар. Алар менен катышам, катышып турат. Эне ордуна, апа ордуна дейт. Мурунку эжелериңиздинчи биринчи? Мурунку эжелеримдин азыр ошол Шарипа деген кызынан бир кыз бар, Уруфа деген. Анын күйөөсү да бир эме жазуучу болчу, атын унутуп калдым. Көп жыл болду дей бир каза болгон, илгери каза болуп калган. Ошол эжемден бир кыз бар. Анан жанкы кимдин Гүлбар эжемдин баласы бар дейт, бирок катышпайт. Анткени шаардыктар тууганчыл эмес да. Биздин айылдагыдай болуп мындай тууган издебейт. Ошол башкалардан жок. Ишмамбетов Касымбек деген жазуучу болгон да. Экинчи кызы ошондо болчу. Анан анын 2 баласы бар эле. Марат дегени эмне бир министр болуп жүрүп, ал каза болду. Бир кичүү уулу бар эле, бу да каза болду. Эч ким калбай калды. Бактыбек байке, айтсаңыз мынакей, бул эженин айткандарына дагы сиз изилдөөчү адам катары дагы эмнени кошуп айтасыз? Жана кыздар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Бул киши негизи 5 кыз көргөн экен бул Кыргызстандагы байбичесинен. Анан алардын ичинен багыреки карапайым жумушта иштегени болгон экен. Бир кыз ушу 85 жашка чыгып каза болуптур. Дагы бир кызы дагы 80ге чукулдап каза болгон экен. Бир кызы жогорку илимде болгон экен. Дагы бир кызы чечектен кичинекей кезинде эле ооруп калган экен да. Анан бул киши ошолорго аябай тарбияны жакшы берген экен да. Осмоналы ата. Ошолор тарбияны жакшы берип, адептүү кылып, ыймандуу кылып, жанагы кыздар өзү, ургачылар өзү жанагы жылтыракты жакшы көрөт го. Бул киши анда жылтыракты табынбагыла. Силер билимге гана эме кылалы. Умтулгула деп. Умтулгула деп ошо көбүнчө. Ошол жагына көп үлгү эметчи беришкен да мында. Ошол да тарбия беришкен да. Анан дагы бир кызык жери бул киши кол өнөрчү киши экен өзү. Аты кол өнөрчү киши экен. Эме маасы ултарчы экен, ээр чапчы экен, жана кыргыздын багыреки ат жапкыттарын жасачы экен. Анан жанагы бут машина тикчи экен. Анан бут машина тигип ошол экине байбичесине үйрөткөн экен, жана балдардын энесине. Ошого үйрөтүп, кийин багыреки Осмоналы Сыдык уулу баягы Кытайга качып, жана түрмөдө жүргөн мезгилде тигил апа ошол жана бут машинасынын жардамы менен жанагы кыздарды баккан экен. Көрдүңүзбү кандай жактарынан дагы көп ушундай эмеси бар. Бул үй бүлө маселесине келген жерде. Анан эми бул киши өзү жана жогоруда айтпадыкпы, жана молдо кылыш менен аталаштырган болчу. Анан кыргыздар өздөрү баягы жет атасын билиш керек да. Анан бул кишинин максаты деле ошо жет атасын билип алсын деп жасап атпайбы жанагы санжыраны. Анан ушул санжыра боюнча мен бул кишинин жет атасын кайра өзүнүн жазган негизин айтып берсем деп турам да. Айтыңызчы, айтып бериңиз. Бул кишинин 7-чи атасы Үчкө баатыр. Кадимки Үчкө. Кадимки Үчкө баатыр. Үчкө түлгөн. Үчкөдөн Маматкул, Дөөлөткул деген 2 уулу болгон. Маматкул болсо баягы бийлердин бийи болуп, баягы Кытай императору кишиси менен тиги Кытайга 1758-жылы чакырылган да. Чаңлун император. Маматкул баба ошондо 90га чыгып калган киши экен. Анан эми жер алыс болгондуктан барууга мүмкүнчүлүк болбой, темир болот деген болосу болгон Маматкулдун. Ошо темирдин Черикчи деген баласын жиберген экен. Черикчи бийде. Ошол 1753-жылы Кытай императорунун чакыруусу менен барганда, ошондо жанында 5-6 бийди кошуп берген. Анан баа мал айдаган тигин дагы кишилер болгон да. Анан ошо Черикчиден Черикчи Назар Боогачы Кулке деген бир тууган болгон да. Эми Черикчиден да бир 10 чактан ашык бала бар. Улусу
Борколдо Жаныбек анан тиги боло Абайылды 3-чү баласы да. Анан Абайылдан дагы да бир 12 бала бар. Нарботто, Шерботто, Төрөгелди, Шадыккан, Беки, Коондук, Капсалаң, Асыл, Пасыл деген бир байбичеден. Экинчи ошондон Төрөгелди Батыр жана Кыргызга белгилүү Төрөгелди Батыр болуп атпайбы жанагы экен. Абайдан бир баласы. Анан Төрөгелдиден анан кийин Шамыккандан Молдокылыч. Акын Молдокылыч болуп көрдүңүзбү? Чоңоталар тууган тиги менен Молдокылыч. Молдокылыч Шамыркан уулу деп жүрбөйсүзбү? Ооба, ошол Төрөгелдинин баласы. А Төрөгелди менен тиги ким бир тууган. Осмоналы Сыдык бир атасы бир тууган, Кыдык деген бир тууган да. Башкача айтканда Абайылдадан Өбөкө Шеримбет экинчи аялынан. Өбөкөдөн кадимки 1916-жылдагы улуу үркүндө көтөрүлүштүн башчы ханчы айланган адам да Канатхан. Ал эми үчүнчүдөн ошо Осмоналынын атасы Кыдык деген киши болгон. Өзүнүн негизги багыреке Асан чакырган атасы Кыдык. Аты, аты Кыдык. Андан кийин Сыдык болуп калган турбайбы? Багыреке Мен чечип берем азыр. Шартка мезгилге жараша өзгөртүп алган атын азыр эжем айтып берсин ошол экен. Эмне үчүн Кыдык Сыдык болуп калган? Араб тилинде сыдык деген сөз чынчыл, чындык деген сөз. Ошол үчүн бул тарых чындык. Кыргыздын атасы бар экени чындык. Деп ошол үчүн сыдык деп койгон. Кыдык деген атты Сыдык деп которуп алган турбайбы? Чындык деп. Осмоналы чындык. Эми могу жазылгандардын баары чындык деп. Араб тили экен бул. Анан мына казак деп атпайбызбы? Кыргыз менен казак бир тууган да, кыргыздын баласы казак деген. Анан арабтар ошондо кыргыздарга аралаш жашаган мезгил экен. Анан бул жыргалда жашаган эл болот экен деп. Биз андай кетмен чаппайбыз, окат кылбайбыз, жоргону менебиз, күлүктү тандап, эт жапканды жеп жүрө беребиз да, куш салып. Анан ошону көрүп, булар жыргалда жашаган эл экен деп, анан казакы деген ошол. Казак деп калган. Казак биздин эле өзүбүздүн эле кыргыз деген атабыздан экен. 3 баласы 3 жака кеткен жана улуу жүз, орто жүз, кичи жүздө 3кө бөлүнүп кеткен ошол. Ал бурмалаган эмес, ошол чындык деген гана сөз. Негизи могу китептери бүгүнкү күндө сиз чыгардым деп атпайсызбы? Ошол кайра Кирилл тамгасына оодарып, ошол Кытай жергесинде 50-60 жылдары чыккан китепти Кирилл тамгасына которуп туруп анан кийин бүгүнкү күндө чыгардык деп атпайсызбы? Ошол китептер толугу менен кирдиби? Толук кирди. Ошол толук кирди. Мына Бактыбек сыяктуу ошол бияктагыларды мен билбейм да. Мен бияктагылар менен эме кылган жокмун. Өздөрүнүн айтуусу боюнча өздөрү жазып, мына дөң алыш биздин айыл. Ошо жердегилер билгендер, могу кимдер өздөрү жазып чыгарып макала беришти. Мен бияктагылардан аралаштырган жокмун. Мен өзүмдүн апамдан, анан чоң апамдан уккан нерселерди жаздым. Бүт бар. Анда тарыхчылардыкы, окумуштуулардыкы бүт макалалары бар. Эскерүүлөрү бар. Кытайдын акындарынын, Кытайдын кыргыздарыныкы бар. Барганда эме кылган. Таанышканда. Ошондо нускасы канча болуп чыкты? Нускасы 500 болуп чыкты. 500, кайсы жылы чыкты эле? 14-жылы чыкты бир. 14-жылы. Былтыр 17-жылы бир чыкты. 17-жылы бир чыгардым. Анткени эки жактан сурагандар көп болуп кетти да. Немеге интернетке бериптир кыздарым. Берип койсо ошол бул кайдан алабыз, эмне кылабыз? Биз керек эле деп оштон бери сурашат. Анан жетпейт экен деп анан кийин былтырда бир бастырып анан чыгарып бердим. 500, мурунда 500дү чыгардым. Анда 1000 нускада тараган турбайбы? Ооба, 1000 нуска. Анан кийин Егенберди Ерматов билесиңер? Ооба. Тил комиссиясынын мурдагы төрагасы. Ошол адамга кезигип анан эме деди. Эже эме муну бериңиз, мен бастырайын деди. Кыргыз тилди, колду турбайбы? Анан макул деди. Мен эми ону баштап койдум эле, мен ушуну бүтүрөйүн. Мен бир бастырып чыгарайын, анан кийин сага берейин. Деп ошентип аткан, мага чагасы болуп калбады.
Ал каза болгондон кийин анан мен өзүм былтыр кайра өзүм бастырдым. Андан кийин бердим. Анан биздин да Сарыбагыш экен го. Ким? Кыргыз го. Ишекеев. Ишекеевпи азыркысы? Азыркы мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы. Анан ошол балама бир тууганыма бердим. Манакей эми бердим. Эми ушул бойдон өзгөртпөгүлө. Эчтекесин өзгөртпөгүлө. Тиги кошумча алымча деген болбосун. Көркөмдөгөн анча манча калп сөздөр кирбестен, мелкине кошуп койчу десе кошпогон. Анда абдан жакшы адамдардыкы бар. Сатып алды Мамытов. Мунуку да абдан жакшы. Лайли Үкүбаевачы. Мунуку да ошолардай бүт тарыхчынын баарын. Эми булардын ошо Осмоналы Сыдык уулунун чыгармасы жөнүндө пикирлери да пикирлери кошулган. Эми Осмоналы Сыдык уулу ошол өз доорунда, өз мезгилинде өтө билимдүү адамдар менен мамиле түзгөн экен да, ошолор менен катышып алышып, мына ишин алар абайып, аябай жакшынакай катышып экен, жакшы жолдош болуп. Чогуу жүрүшчү экен. Үй катышып экен да. Анан андан сырткары дагы бир айта кетчү нерсе, бул киши да ыр жазчу экен. Эгер туура көрсөңөр ырынан бир 2-3 куплет окуп берсем. Мейли, десеңер. Эй тууган, мезгил жетти козголушка, керегин ар ким өзү колго алышка. Кыргыз казак тууганым ойлоп баккын, замандын акыбалын бил, көзүңдү ачкын. Умтулгун алга карай шилтеп аяк, намысың тепсетпегин кыргыз казак дейт. Бас алга элиң үчүн, башыңды сай илим үчүн. Акмак жан уйкугу бар, акылдуу илим жыяр деген ырлар жазган экен да бул киши. Ана эми жанагынтип куугунда сүргүндө жүрсө, албетте багыраки жакшынакай ойлору болгон болуш керек, жакшы мүмкүнчүлүк болгондо мүмкүн жакшынакай да бир акын болуп калмак болуш керек да. Эмеден сырткары. Ал эми жанагыраки мен жазган жана китебиндеги санжылар жанагыраки уруулардын санжыларын, тыйбулардын башкалардын санжыларына салыштырып көрдүм да. Бул кишиники аябай туура экен, так экен да аябай. Көпчүлүгү ушул экинден алышса керек да. Жана мен айткандар дагы ушул эки Осмоналы Сыдыктын санжырасынын негизинде айтылып атты. Эми негизинен бул киши ошол 15 жыл бою элди аралап кыдырып жүрүп, андан кийин ошол сөз билген, санжыраны билген, ошол өзүнүн уруусунун тарыхын билген адамдардан жазган да. Бул тууралуу Хусейин Карасаев дагы мынтип жазып атат. Мунун илимий аппараты көптү билген карыялар болгон. Ошолордун айтып бергендерин гана кагазга түшүргөн. Айтып бергендерин гана кагазга. Ал жөнүндө өзү да жазуучу, укканын жазат, жазуучу укканын жазат. Айтып берүүчүгө ишенет. Айтып берүүчү эмнени жалгаштырды, Алла билет деп эскерткен дейт. Бул Хусейин Карасаев агай ушул Осмоналы Сыдык жөнүндө жазган макаласында ушуларды келтириптир. Эми негизинен санжыра бүгүнкү күндө Совет доорунда санжыраны биз фольклордун бир катары, бир булагы катары гана карап келгенбиз. Бирок ошол эле мезгилде ар бир адам өзүнүн жети атасын билүү үчүн, уругун, уруусун билүү, жалпы кыргыздын кайдан келип чыгуусун билүү бул санжыра деп айтабыз да. Бул кыргыз элинин тарыхы экендиги анык эле көрүнүп турат. Анан ушул тейден алганда биз Осмоналы Сыдык уулун тарыхчы, алгачкы кыргыз тарыхчысы десек жаңылбайбыз го деп ойлойм. Жаңылбайбыз. Экөөнүн бирөө да, экөөнүн бирөө. Ооба. Эки тарыхчынын бирөөсү. Анан бул кишинин өзгөчө жанагынчалык кыйынчылыкты көтөргөнү, жанагында ысыкка күйгөнү, суукка тоңгону, жаанга калганы, ачка жүргөнү, жанагындай кол салган жанагыраки ууру кескилерге туш болгону, ушунун баарын мойнуна көтөрүп туруп анан жана кыргыздын тарыхын жазып атпайбы? Бул өзү чоң эмгек да чындыгында. Мен деле ошо ата журтума бир кайрылгым келет. Ошол ашуу ашып, суу ичип, талага түнөп, эр жазданып, көрпөчө салынып, жамынып, ашка жүрүп, эмне деген эмгектерди кылбай, бирөөдөн бир сом сурабай, өзүнүн болгон эмгеги менен өзүнө болгон немесин жумшап, элим үчүн деп, элимди шылдыгынан куткарайын деп. Ошентип эле эми ошол баскан жерлерин, жалгыз жүргөнүн, ачка калгандарын азыр мындай эле көзгө көрүнүп турат да эми. 10 күн Кытайга барып барыш эле 10 күн экен. 10 күндө жетет экен. Ал убакта жөө менен, ат менен эптеп, эшек минип, эптеп жеткен да. Эми ошо 10 күндүк жолдо эмне жеп, эмне ичет.
кандай жатат, кандай турат. Карды борон болобу же күн ысык болуп кетеби, көлөкөлөргө дарак жок, ичерге суу жок бул жерлерде. Кантип туруп калды экен, кантип басты экен деп мен ойлоп кээде жүрөгүм жаман ооруйт да. Анан эми мен ушу кимге кайрыларымды билбейм эми. Бир кайрылып көрсөм дедим эле, ошо кыска метражды кылып документальный бир кино тартып койсо, ошо атамдын баскан жолдорун эле. Ал мен суранбайт элем, көркөмдөп жаз, анан көркөмдөп тарт, тиги мактагын сактагын деп. Жок, болгон эле өзү. Эже бүгүнкү күндө атаңыздын сүрөттөрү эмнелер барбы? Бар. Ошолордон ала келсеңиз болмок экен да. Ай атаңы көрай десең. Дагы бир күнү чакырсаң мен жалкы менен барын ала келейин. Мында атта талашпайм. Мен айттым, ошол чора тегинде болду да, чогуу китеп бет ачарында. Анан мен тебиз, анан фонд ачабыз дейт. Анан баарына ыраазымын дедим. Мен бирок атамдын атын көчөгө койбой эле койгулачы дедим. Көчөгө койбой эле койгула, тим эле койгула. Азыр арак мас болуп тиги көчөдө жүргөндөрдө эле арак берип койсо, акча берип койсо, касапчынын эле атын коюп коюп атат. Деп ошентип эле менин оюмда ушу атаң көрай. Эми бизде бир бала бар экен. Эмел Кочкорлук. Ошол телефон чалат. Эже, мен сценарийин жазып бүттүм. Сиздин атаңыз тууралуу мен кино тартат элем дейт. Анан эми тартканда саган Тилек Мураталиевпи? Дастан. Дастан. Энеси, апасы ошо эме жакта иштейт, Жылдыз беле ушундай. Кымбат беле ушундай экен. Анан десем, аткаруучу дейт. Аткаруучу деле көп кишинин кереги жок. Өзүнүн тарткан гана мындай көргөн жакшылыгы, көргөн эмесине жапачылыгы тартылса болду да. Аны эсептесек бир топко кетет экен. Анда бала менин эмем жетпейт экен анын баарына. Десем, багыш балам жаман болуп калды. Ушуну аттыңай атам дегенде өзүнүн ата журтуна сөөгү коюлбай кеткенине арман кылса, мен атамдын ушу бир элеси көзгө көрүнбөй эли журтуна мейликтен бүт элге тарабаса дагы ушу өзүм бир көрүп калсам кеткенче деп ойлойм да. Бир жакшы кабар айтып кандай болуп аттыңыз эле. Жанагы эки Кочкор районундагы тарых музейине аты коюлуп атканбы, кандай, ошону айтсаңыз. Анан эмеге бардым, айыл өкмөткө. Осмоналы деген силердин эле чоң атаңар болот. Бир эме бербейсиңерби? Могу жерде тарых музейин бербейсиңерби? Эми өзү тарыхчы болчу, эми тарых эле музейин бергиле, ат коелу. Атамдын аты жок дегенде өзүнүн элинде, өз жеринде аталып калсын десем, анан депутаттарды чакырыптыр, айыл өкмөтү келиптир, анан токтом чыгарган. Кочкордогу тарых музейине аты берилсин деп. Анан ошого эми Камына атамдын сүрөтү керек дейт. Анан жанагы жазылган жазуулары керек деди, макул дедим, күзүндө деди. Анан дагы бир жаңылык. Асипа деген бир аял бар. Эмеде Кочкордо. Жана Арсы деген бир айыл бар экен. Кочкордун эң этек жагында. А дегенде ошол Кочкордун ичине Осмоналы Сыдык деп туруп эме ачкан. Мектеп. 3 класска чейинби, 7ге чейинби ачты да, ошону угуп өзүм келип Куран окутуп кеткем. Андан кийин ал имарат кулап калап эскилге жеткен эме окшойт. Анан кийин Арсы деген айылга директор болуп кетет. Анан ошо жерге барып бир кабинетти, бир бөлмөнү Осмоналы Сыдык атындагы деп туруп, анан кийин ошо жерге атамдын эмесин берет. Болгон сүрөт, сөз, кол жазба адымыналардын баарын ошол аялга бергем. Азыр ошо жерде турат. Эми тигилер айтып атат, ошолорду бизге берсин деп. Көчүрмөсүн алса болот. Анда тиги Асип айтат, жок, мен муну эмени бербейм, мен көчүрмөсүн берейин. Көчүрмөсү болсо болот да. Эми негизи бул Осмоналы Сыдык уулунун муктасар тарых Кыргызиясы жана муктасар тарых Шадманиясы. Бул эки китеби тең бүгүнкү күндө мынакей окурмандарга бүгүнкү жазуу менен жетип аткан экен. Мунун өзү дагы чоң чечкендик десек болот, чоң ийгилик десек болот.
Биз 70 жыл бою Совет доорунда болгондо кыргыздын тарыхы жок болгон эмес, маданияты болгон эмес. Бул мал багып эле тоодо жүргөн бир момун эле эл болгон деген нерсени окутуп келген. Ал эми кыргыздын жазма адабияты, маданияты Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры менен гана башталат деп келгенбиз да. Ага чейин кыргыздын жанагындай 40ка жакын кенже эпостору, Залкар дүйнөдөгү эң чоң эпос, Манас эпосу бар болсо дагы, бирок анын бардыгы эсепке алынган эмес да. Аны бүгүн биз мынакей мамлекетибиз эгемендүүлүк алып, өз алдыбызча мамлекет болуп, кайрадан түзүлгөндөн кийин гана айтып келебиз. Мынакей Бактыбек агай дагы Манас Семетей Сейтек үчилтигин кара сөз менен кайрадан жазып, ырды окуй албаган замандаштарыбызга кара сөз менен берип келесиз. Бул дагы биздин кыргыздын байыркы эл экендигинин бирден бир күбөсү деп айтсак болот. Мынакей ушул Осмоналы Сыдык уулунун тарыхы бүгүн элибизге жетип, ошол Кыргыздан дагы бизден кийинки муундагылар дагы мына ушундай тарыхчы агабыз болгон экен, атабыз өткөн экен, ушундай китептерди жазган экен дегенин өзү дагы биз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн чоң бул окуя десек болот да. Эми кыргыз элине дагы кандай кайрылууңуз бар? Сиздин кандай кайрылууңуз бар ушул Осмоналы Сыдык уулунун эмгегин мындан ары дагы изилдеп, окутуп, элге таанытуу боюнча ушуга токтоло кетсеңиздер. Эми тетиги Манас бабабыздан бери эле ушу кыргыз элине кызмат кылган көп улуу инсандар болгон да. Хандар болгон, бектер болгон, кийинчерээк жанагында тарыхчылар болгон, манасчылар болгон. Сөздүн кыскасы ошол көзү өтүп кеткен улуу инсандардын эмгегин кийинки муундарга жеткирсек деп атам да. Ошо бир анча-мынча каражаттын көзүн карабай эле, акчаны аябай туруп эле кийинки муундар билип калса, көрүп калса, түшүнүп калса, окуп калса деген гана коюм да. Мен деле оюм ошо. Мен деле бул китепти басып чыгарганда ушунан пайда көрөйүн, мементейин же бир атак алайын деп такыр ойлогон жокмун мен. Эч кимге да кайрылган жокмун, өзүм котордум дагы, өзүм алып келип тилекке бастырдым Турарга. Турар басмасына. Турар басмасына бердим. Анан айттым, же арзандаттыбы 500 нусканы 100 миңден басып берди. Каржыны ким? Каржыны мен өзүм. Эч кимден эчтеке бирөөнө да кайрылган жокмун. Биздин эмебизде ошондой бар го. Ана менин тилегим эле ушул эме да. Атамдын ушундай тартып, азап тартып жүрүп, азап эмейм да. Ушу кыргызым деп, элим деп билсинчи өзүнүн ким экенин. Элге шылдың болбосунчу деп. Жөө жылаңдап жанагынтип куржун дейинке салып, муздабандарды ашып, дарыяларды кечип жүрүп жараткан эмгегин ушу эли гана түшүнүп, эли гана билип калса, могу балдарыбыз ушундай атабыз болуп, биз деген мына момундайдан тараган экенбиз. Биздин атабыз бул экен, кыргыз деген. Көрдүңөрбү биз кандай эл эме атанын тукумунанбыз дегендерди билип калса деп мен ушуну эме кылдым да. Эч кимге кайрылган жокмун, жардам сураган жокмун, өзүм эле. Сиздин ушул патриоттук баягы мындайча айтканда атуулук парзыңызды аткарып атканыңыз бул өтө чоң кубандырат. Сиздей болгон кыздуу, перзенттүү болгон ата бактылуу деп ойлойм. Кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип, кандай кыйын мезгилдерде ошол бирде жашырынып, бирде баягы элге билим алсын деп окуучуларга, жаш муундарга сабак өтүп жүрүп, бирок ушундай эмгекти жараткан Осмоналы Сыдык уулунун китебин, эмгегин бүгүнкү биздин жаштарга жеткизип аткан сизге терең ыраазычылык билдиребиз, эжеке. Мындан ары дагы биздин теле көрүүчүлөр ушул китепти нускадан же башка дагы кыргыз китебин саткан китепканалардан таап алып окуйт болуш керек. Бул чынында кыргыз таануу илиминде
биздин кыргыздын тарыхын билүүдө бир чоң баягы жаратмандык, чоң бир эмгек катары биз муну баалайбыз. Сиздерге атайын бүгүн биздин студиябызга келип ошол улуу тарыхчы, залкар тарыхчы десек болот, 20-кылымдын башында ошо кыргыздын тарыхын жеткирүүгө аракет жасаган падыша өкмөтүнүн убагында 1913-14 жылдары сиз мына 5-жылы чыккан китеби жөнүндө да айтып атасыз. Ушул эмгекти элге жеткизүүгө аракет кылып, тетиги Уфага барып, Башкыртстандын борборунан китеп кылып чыгарып, ошону элге жеткизгенге аракет кылган Осмоналы Сыдык уулунун арбагы ыраазы болсун. Элибиз ушул адамды мындан ары эскерип, биздин балдарыбыз эскерип жүрсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди дагы бир ирет тааныштыра кетейин. Белгилүү тарыхчы 20-кылымдын башында жашап, Совет доорунун убагында 33-жылы Кытай жергесине качып барып, ал жакта дагы агартуучулук ишин уланткан Осмоналы Сыдык уулунун Муктасар тарых Кыргызия жана тарых Шадмания деген китептеринин авторунун кызы Бүбүш эжекебиз келип отурат Ысык көлдөн. Ошондой эле тарыхчы, жазуучу Бактыбек Максутов агай болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.